Assalamu alaikum урматтуу урматтуу бир туугандар. Мен өзүм ошол делегат болуп барып келген катары ошол жердеги нерсени мен өзүм айтып берейин. Урматтуу туугандар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул курултай деген нерсени жоюсузбу же кандайдыр башкача кыласыздарбы, ошондой бир нерсе кылбаса бул өтө туура эмес жана мамлекеттик өзгөчө ийим жагына аябай запты чегип турган, ошондой эле баардык шаарлыктардын өзгөчө Бишкек шаарынын тынчын ала турган нерсе экенин мен баса белгилеп айтып берейин. Эмне себептен? Биринчиден, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул сизге барып көйгөйүн айткан инсандардын көпчүлүгү айылы менен шаарынын ошондой эле райондордун көйгөйүн айткан жок. Областтык деңгээлде чечебиз деп көп киши айтырткан жок. Эмне себептен? Себеби баягы 3 мүнөттүн ичинде көйгөйдү чоң маселени айтып калалы деген нерсе менен ушул нерсени кылышты. Экинчи нерсе, ал жерге барып конок болгондон башка эч балекет пайда чыкпасына мен көзүм жетти. Эмне себептен дебейсиздер? 700 адам барат экен. 700 адамдын 130-у сүйлөйт экен. Бул эмнеден 600-ü конок деген сөз дейт. Эмнеге мындай кереги бар? Андан тышкары пробка, ар бир ошол 700 кишини ташып жүргөн автобусту бөлсөңөр 35-40ка. 10дон ашык, 15-20дай автобус. Ар бирин машина, ар бир гаи сопровождать этип жүрөт. Ар бир жолдор жабык турат. Мисалы мына Советский, ошол эле Манас проспектиси, ошол эле Чуйский проспектилер жабык. Анда санда жибек жол жабык болуп атты. Шаарлыктарды антип тойго барып, шаардыктарды кыйнап эмне кереги бар бизге? Мен аралашкан киши катары айтып атам. Күйгөндөн айтып атам. Мен атым Асылбай, фамилиям Морозобай. Мейли жаман көрө эле курултайчылар, бирок мындай болбойт. Силер айтышыңар мүмкүн. Бардык нерсени ушундай кылса акындык менен болот. Мындай болбойт. Андан көрө, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин аппараттарыңыз эч кимди уккан жок. Аппараттарыңыз эч кимди уккан жок. Сөздү канчада колун көтөрдүм, мен өзүм эле 3 жолу колумду көтөрүп, микрофонго чуркап барып, ала албай дежурчалдарга, дежурбалдарга кетип калды. Кемпирлерге кетип калды. Мына ушундай болду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн таза угам десеңиз, мен сизге бир гана сунуш айтам. Жылдын аягында бир 8 күндү бөлүп алып туруп, ар бир областтан 40тан киши, 30, мисалы Нарындан 33 киши барды. Сүйлөгөн 6. Эмне кереги бар андай? Андан көрүп 20 кишини чакыртыңыз, жакшынакай. Губерди чакыртыңыз, андан чыккан акимдер чакыртыңыз да отургузпаңыз ошол жерге. Тегерек стол уюштуруңуз. Тамагын да бербеңиз, чайын да бербеңиз, жолун да төлөбөңүз. Мамлекет үчүн барам деген инсан жөн эле барсын. Ал жерде конок болуп, той болуп, эки күн ресторанда жүрүш үчүн эмес. Урматтуу туугандар, мен ызаландым ушуну көрүп алып. Шаардыктардын тетигинде пробкада турган көрүп, биз эмне делегат болгондо эмне чет мамлекеттен келип аткан делегация берет. Анын баарын жапкыдай. Ушул кантип болсун, урматтуу туугандар? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, элдин угам нерсеси, менин сөзүмдү таза угуп көрүңүз. Ушул оюма макул болсоңуздар, урматтуу эл журт, сиздер дагы баа бересиздер. Биринчиден, элди кыйнабаш үчүн жанакындай өзү делегаттар кадимкидей шайлансын, макул ушул жактан шайлансын. Ошол 20 кишини шайлап алып, барып тегерек стол өткөзүп, мисалы бир күнү Нарынды, бир күнү Көлдү, бир 30 киши, мисалы Оштон 120 киши бар дейт. Сүйлөгөнү аз эле. Анын баарын багыт эмне кереги бар? Анын баарын кайтарып милициялар турду, эмне кереги бар анын баарын? Кемпичалды бирөө чаап кетеби? Же делегатты бирөө сабап кетеби? Депутаттар деле кол тийбестиги жок эле, кайтаруусу жок эле, сопровождениясы жок эле жүрөт. Мейли, аңарга макул болоюн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден ушул нерсени суранам. Ар бир областты бирден күн кабыл алыш керек. Ар ким өзүнүн жол киресиси менен келиш керек. Губернатор ошол эле акимдер жанына коюп коюш керек. Министерстводон коюп коюш керек дагы. Жакшынакай саат 2ден кечки саат 7ге чейин кабыл алып койсоңуз, 7 область 8 күн туруп берип коесуз, 8 күн туруп берип коесуз, миграцияны кошкондо. Заты ар бир областтан
20'dan 30'dan эле киши келсин, жакшынакай тегерек стол болсун, проблемаларын айтсын, губернаторго тапшырсын, акимге тапшырсын, кетсин. 3 минуттан ичинде балекет неме чыккан жок. Сиз жанакынча 2000 катты окубайсыз. Ал окуган, ал каттардын баардыгы аппаратта митип тарап жок болот. Мен бөлкүмдөй эле ишенем. Андыктан, урматтуу элим, биз да талап кылышыбыз керек. Мындай нерсе болбойт экенине мен көзүм жетти. 700 кишинин 130 сүйлөсүн, 600 конок болсун. Бул не деген жакшылык? Шаардыктарды кыйнаганыңар бир жактан. Мынакей, мен жаман мооруду жана гаишник байкелерге, милиция балдарга тегеректеп аны кайтарып жүрөткөн. Сиз келип сүйлөшөйүн десе, Эзгонун балдары такыр киргизбейт экен мына. Менде видеолорун берип. Кач, тур, даже соттун төрагасына жолуктурбай кагазымды бербеди койду. Тиягынан тосуп, биягынан тосуп коюп. Анан ушул элдин үнү ушул. Дежурныйдын баарын алып келип коюп коюшкан. Бардыгы эмес, анда-сандасы. Бирок көпчүлүгү. Мен эми ал адамдарды дежурный дегенден кээ бирөөсүнөн алысмын. Бирок эң негизгиси, урматтуу туугандар, эң негизгиси мамлекеттин бюджетинен акча көп кетет экен. Жанакынтип шаардыктын баарын кыйнап, пробкада турат экен. Мамлекет үчүн кылам деген кызматы болсо, барсын өзүнүн акчасына. Шаар үчүн күйөбү барсын, айыл үчүн күйөбү барсын, ошол жерде өзүнүн акчасына жүрсүн. Эч нерсе болбойт андан. Биз деле өлүп кетпей эле 7-8 жолу ушу КК маселесин чечебиз, 7-8 жолу отурушта ачык эле отурганбыз. Мына министр өзү күбө. Зам министр Макул Акылбек Жапаров эки эле күн отуруптур. Зам министр өзү күбө. 4 жолу, 5 жолу ачык эле отурганбыз. 9-тан 11 калпай турсам 10 жарымдан киргенбиз. Кечки саат 7ге чейин КК маселесин талкуулап. Ары кетип, бери кетип, талаштан тактык жаралат ошол. Анан чыгып барып эле 2 минуттан 1 минуттасын пахта коюп, Садыр Нуркожоев сизге рахмат эле рахмат деп. Сизде анга түтөт буну кебетеси менен. Ошон үчүн Садыр Нуркожоев, мен сизден суранам, элдин үнүн бир угуп коюңуз. Мынакей, өзүңүз билгендей, баягы кандай десем, баардыгы сизди мактап атат. Бирок башка элди угуп көрсөңүз, туура эмес пикирде калды. Сиздин жана желеке айткан сөзүңүз урматтуу Садыр Нуркожоев, муну ким жазып берсе да, сиз анга түткөн нерсени жазып бериптир. Мен ушундайла айтам. Каяктан көрдүңөр эле, 4-түк болот, анан 3-түк болот, анан чоң болот, анан похоронго кирип баратсаң, үстүн карабайсың да, урматтуу Садыр Нуркожоев. Жакшылыкка кирип баратсаң, похорондукун кийип коюп турсуң да, кетип кала албайсың да, урматтуу Садыр Нуркожоев. Муну сизге ким жазып берсе де, эң туура эмес жазып берген. 1992-жылы 5-3 мартта эсиме чыгып кетти. 3 март болуш керек эле. Желек кабыл алган күн. Именно ошол күнү сиздин үйүңүзгө конок болду дегенди да жазып берген киши да туура эмес жазган. Ошентип сизди туура эмес жака үндөп, элге жаман көрсөтөт. Сиздин аргументтериңиз, урматтуу Садыр Нуркожоев, бул аргументтериңиз күн карамага окшош экен, анан семичка жана башка дегендер. Бул аргументтериңиз эл үчүн күлкү келтирерлик болду. Ал жерде кемпир чал үчүн жакшы болушу мүмкүн, бирок эл үчүн күлкү келтирерлик болду. Ошон үчүн Садыр Нуркожоев, сизден сураныч. Мен бул кемпир чалдын баарын алдап койсом, алданып калды, значит, позиция элде жок экен демеңиз. Мен сиздин бийлигиңиздин көп көтүрүшүн каалайм. Макул, жаман көрбөйм, себептен кылынып аткан иштерди да биз көрүп турабыз. Адамбыз, көзүбүз бар, көкүрөбүз менен сезип турабыз. Бирок мынчалык деңгээлде кошоматчыларга ишене бергилбеңиз. Мен сизден ушуну гана суранам. Ошондой эле курултай деген балайны мен айткандай бир жакшынакай отуруш менен эле 8 күн убактыңызды бөлүп бериңиз, жакшынакай. Биринчи күн ош, экинчи күн жалоо, төртүнчү күн мынчай. Бир жума кетет экен, министрлерибизди коюп коюңуз, губернатор менен акимге чалып туруп, давай кел десеңиз келет, ал сиздердин сөзүңүздү эки кылбайт. Келип, ошол жерден жакшынакай ой пикирин айтат. Көп киши ой пикирин айта албай калып кетти. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эгерде ошол жерде кимде ким тууну силер алмаштырдыңар, делегаттар же кол чаптыңар деген инсандар боло турган болсо, ал жерден көбү каршылык колун көтөргөндөр болду. Жанакы кыйкырып аткан байке 15 мүнөт дегенде президент кетип калгандан арам сөзгө жетти. Эзгон балдар кеткенден анан эптеп бир кишилер түртүп анан кирип барып анан жетти. Мен кол көтөргөндүн баарына берилген жок. Кара микрофон урматтуу Садыр Нуркожоев, өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек.
барып эле чука барып эле мындай сизди мактаган анан сүрөткө түшөм деген инсандарга гана берип атты микрофонду. Ошон үчүн тегереңизди тазалап алыңыз деп мен сизден суранам. Нары шаардын делегаты катары Атмасылов Фамилия Мурзубаев. Шаардыктарды да, милицияны да, СМБны да кыйнап кереги жок. Мынчалык деңгээлде. СМБнын оң жүрөт байкуш бир айдан бери ар кимди слежка кылып, байкуш МВД жүрөт жолдун баарын жаап, шаардыктар турат пробкада 40 мүнөттөн ашык. Не кереги бар анын баарын кыйнап? Анын ичинде бирөө мүмкүн ооруп кетип бараткандыр больницага. Бул жактары да маселе. Андыктан урматтуу делегаттар, силер дагы өтө эле мындай алкымды чоюп эле тиги депутаттык полномочия бер дей бергенден тартыныш керек. Депутат башка нерсе, биз башка нерсе. Андыктан кичине мамлекеттүүлүк үчүн туура ой пикир жүргүзгөнгө үйрөнөлү. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.